Келгиле, бул видео сабакта биз тегерек миңдиктен bir санда кемитүүнү карап көрөлү. Бизде 1000, андан кемитебиз 528'di. Бул жерде 1000 бул 4 орундуу сан, андан кемитебиз 3 орундуу санды. Бул 3 орундуу сан кичинекей, ал эми 4 орундуу сан 1000 андан чоң. Бирок миңдиктин бирдиги дагы, ондугу дагы, жүздүгү дагы бул нөлгө барабар экен. Алында биз бул жерде кемитүү амалын кантип аткарабыз? Алгач элестетип көрөлү. Бул жерде бир 1000 метр же 1000 километрдик бир узундук деп элестетейли. 1000. Бул узундук 1000 болсун. Ал бул жерден бул жерге чейин 1000. Андан биз 528'di кемитип салуубуз керек. Андан белгилүү бир бул жер 528'di кемитип салуубуз керек. Анда бизде канча калат? Бул жерде эсептейбиз. Биздин саныбызга кайта турган болсок, биз 4 орундуу сан. Бул эң чоңу миңдиктер. Миңдик, андан кийинки сан бул ал жүздүктөн кийинки сан бул ондук жана андан кийинки сан бирдиктен, ондуктан, жүздүктөн, миңдиктен болуп жалпы 4 орундуу сан болот. Биз бул жерде карап көрө турган болсок, миңдин ар бирди өзүнчө бөлүп алабыз. Миңдин бул бир миңдик. Бир миңди гана түшүндүрөт. Бир миң. Ал эми биз бул сандын жүздүк, ондук жана бирдиктерин табуу үчүн эмне кылабыз? Бул бир миңдикти алабыз дагы аны жүздүк түрүндө жазып алабыз. Бизде 10 жүздүк бир миңдикке барабар. Бизде 10 жүздүк, демек бир миңдигибизди анда биз 10 жүздүк түрүндө жаза алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бизде 10 жүздүк таякча болуп калды. 10 жүздүк таякча биригип бир миңдик таякчаны түзөт. Бизде эми жүздүгүбүз бар. Бирок биздин ондугубуз жок. Ондугубуз болбогондугу үчүн эмне кылабыз? Биз анда бул жерден бир жүздүк таякчаны алабыз дагы, аны ондук таякча деп жазып алабыз. Бир жүздүгүбүз ал 10 ондукка барабар. 10 ондук биригип бир жүздүктү түзөт. Демек бир жүздүк таякчабыздын ордуна аны өчүрүп 10 ондук таякча сызып алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бизде 10 ондугубуз болду. Эми бизде бир гана бирдиктер жетишпей калды. Бул жерде бирдиктерди жазуу үчүн биз эмне кылабыз? Бир ондукту алабыз дагы, аны бирдик түрүндө жазып алабыз. Бир ондугубуз 10 бирдикке барабар болчу. 10 бирдик таякча биригип бир ондукту түзөт. Демек бир таякчаны алсак, ал 10 бирдикти берет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 бирдик болду. Биздин 1000 деген саныбыздын бирдигин, ондугун, жүздүгүн өзүнчө бөлүп жазып алдык. Карайбыз, бул жерде 1000 санын жазууда бизде 1 миңдик, 0 жүздүк, 0 ондук жана 0 бирдик бар болчу. Биз бул сандан кемитүүбүз керек болчу 5 жүздүк, 2 ондук жана 8 бирдикти. 8 бирдикти кемитүүбүз керек болчу. Бул жерде кемитебиз. Ал эми бизде азыр канча бирдик, канча ондук, канча жүздүк болуп калды? Бизде карайбыз. Биринчи бизде бир миңдигибиз бар болчу.
Biz bir миңдикти алып салдык дагы, аны жүздүктөргө өткөзүп бердик. Жүздүктөргө өткөзгөнүбүздө 10 жүздүк болуп калды. Бирок биз аны андан ондуктарга дагы бир 10 жүздүктү алыбыз керек. Анда бизде 10 жүздүктүн ордунда 9 жүздүк калды дагы, анын бирөөсүн биз ондуктарга өткөзүп бердик. Ондуктарга өткөзгөнүбүздө бизде 10 ондук болуп калды. Эми биз 10 ондуктан bir ондукту бирдиктерге өткөзүп беребиз. Bir ондукту алып салсак, 10 ондуктан bir ондукту алсак, 9 ондук калды. Жана бизде bir ондугубуз бирдиктер тарабына өттү дагы, ал 10 болуп калды. Жалпы 10. Бизде бул жердеги сандарыбыз жок. Булардын эч бир маанини өзгөртпөйт. Эми биз кемитүү амалын аткара алабыз. Бул жерде 10 бирдиктен 8 бирдикти кемитсек, анда бизде 2 бирдик калат. 2 бирдик. Бул жерден дагы эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бирдикти кемитсек, бизде жалпы 2 бирдик калды. Андан biz эми ондуктан ондукту кемитебиз. 9 ондуктан biz 2 ондукту кемитебиз. 9дан 2-ни кемитсең 7. Же болбосо бул жердеги саныбызга карайбыз. Бизде 9 ондук таякча бар. Андан экөөнү алып салабыз. 1, 2. 2 ондук таякчаны алып салдык. Бизде жалпы 7 ондук калды. 7 ондук таякча калды. Эми биз жүздүктөрдү кемитүүбүз керек. Жүздүктөрдөн кемитебиз. Жүздүктөрдөн 9дан 5ти кемитсең, ал 4кө барабар. Түстү өзгөртүп алабыз. 9дан 5ти кемитсең, 4кө барабар. Демек биз бул жердеги 9 жүздүк таякчадан 5өөнү алып коебуз. 1, 2, 3, 4, 5. 5өөнү алсак, бизде жалпы 4 жүздүк таякча калды. Ал эми миңдигибиз жок. Бизде кемитүү амалын аткарганыбызда 472. 2 бирдик, 7 ондук, 4 жүздүк. Бул жерде миңдиктен кемитүү үчүн биз бирдикти ондуктан алдык. Ондукту жүздүктөн, жүздүктү миңдиктен алдык. Башкача айтканда, биз bir миңдигибизди жүздүктөргө өткөзүп бердик. Ал 10 жүздүк болду. Анын бирөөсүн алдык дагы, бизде 9 жүздүк калды. 1 жүздүктү ондуктарга өткөздүк. Бизде 10 ондук бар болчу. Анын 1 ондугун бирдиктерге өткөздүк. Анда бизде 9 ондук калды. Ал эми бирдиктерде 10 бирдик калды. Жана биз кемитүү амалын аткара алдык.